Билим алуу эч качан кеч эмес. Төлөгөн Бейшеев аксакал бүгүн Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын бирине кандидаттык ишин алдын ала жактоого келди. 83 жаштагы Төлөгөн ата улгайып калганына карабай педагогика илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын коргоо чечимин кабыл алганы көпчүлүк үчүн үлгү. Ал Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин аспирантура бөлүмүнө 80 жашында тапшырып, 3 жыл билим алган. Бул жылдар аралыгында аксакал бир дагы сабакты калтырган эмес. Урматтуу төрага, урматтуу диссертациялык кеңештин мүчөлөрү. Ал эми азыр педагогика адистиги боюнча диссертациясын коргоп, алдыңкы айларда илимдин кандидаты болот. Мен 1970-жылы, 1983-жылдардагы республикалык биринчи илимий конференцияларда доклад менен чыккам. Жазган эмгегимди китеп кылып чыгарууга аракет кылып, китеп кылып редакторлотуп даярдагандан кийин жок, бул илимий иш экен, муну сиз жактап алыңыз деп мага өзлөрү жанагы илимдер академиясынан сунуш кылышкан. Төлөгөн ата бүгүнкү күндө пенсияда. Өзү Ысык Көл облусунун Тоң районунда жашап, өмүрүнүн 32 жылын окуучуларга кыргыз тил сабагынан билим берүүгө арнаган. Заман талабынан артта калбаган заманбап аксакал өзү өткөн кылымдын 60-жылдары мугалимдик кесипке ээ болгон. Ал эми илимий ишин 1970-жылы жазып баштап, толуктап, изденип олтуруп, аны жактоо бүгүнкү күнгө туш келген. 54-жылы, 1955-жылы, 1956-жылы 3 жылда университетке өтүп, бирок ошо кездеги жанагы менин атам контур болгон киши. Ошол себептен куугунтук кылып, бир ай өткөндөн, жарым жыл өткөндөн кууп жиберип атышкан. Ошол себептен мен андан ары окууну улантууга же болбосо чыгармаларын жазууга тыюу салганда негизги себеби ошо. Каарманыбыздын Тоң районунан Борборго көчүп келгенине 7 жыл болгон. Бүгүн ал бир гана билимин тереңдетүү менен алек. Акмарал Айипова, Азирет Осмонов, Нью ТВ.